Заманбап дүйнөдө баары тездик менен өзгөрүп жатканда музейлердеги тейлөөнү жакшыртып, андагы экспонаттарды тарыхый маалыматтарын тизмектөө аракети көрүлүүдө. Көптөгөн кылымдар мурун адамдардын кандайча жашаганын көрсөтө турган экспонаттар боюнча жаңыча маалымат алуу ыкмаларын ишке ашыруу зарыл. Андыктан бул маданий мурасты кийинки муундар үчүн мүмкүн болушунча кылдаттык менен сактап калуу маанилүү. Бул багытта Атайын Борбор Азия музейлеринин программасы кабыл алынды. Ушу санариптештирүү доорунда биздин музейлерибизди кантип сактап калабыз, кандай жакшы жетишкендиктер менен бири-бирибиз менен бөлүшө алабыз, жана биз мындан ары кандай иш алып барышыбыз керек, мына ушул багытта иш жүрмөкчү. Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү улуттук музейлердин жетекчилери тарыхый экспонаттарды сактоо боюнча тажрыйба алмашуу максатында чогулду. Жакында кошуна мамлекеттердин музейлердеги эң кызыктуу экспонаттар көрсөтүлө турган альбом түзүлөт. Мы хотим. Биринчи кадам ташталды. Эми биз маданий баалуулуктарды сактоо боюнча тарыхый фактыларды чогултабыз. Тарыхыбыз бир эл болгондуктан бул чоң натыйжа берет деп ишенем. Абдан кызыктуу маалыматтар чогулат деп үмүттөнөбүз. Акыркы жылдары музейлерде жаңылоо иштери, ошондой эле көрүүчүлөрдүн көргөзмөлөргө кызыгуусун арттырууга багытталган иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Учурда алыскы аймактардагы музейлер да оңдоодон өтүп, санариптик системага өтө баштады. Бүгүнкү күндөгү Кыргыз мамлекетинин пайдубалын түптөп койгон Исхак Разаковдун ысымын алып жүргөн шаарда ошол 1990 жылы музей ачылган. Музейлерди өркүндөтүү, тарыхый маданий мурастарды сактоо боюнча жаңы опыт, жаңы тажрыйба алуу үчүн бизге аябай форум эң маанилүү деп эсептеймин. Борбор Азиянын улуттук музейлеринин директорлор кеңешинин 3-чү жогорку деңгээлдеги жыйынынын алкагында музейлерди сактоого жана жакшыртууга багытталган бир катар сунуштар айтылды. Негизинен бул чоң форум, ушул форумдун алкагында көптөгөн инициативалар жана көптөгөн сунуштар келип түшүүдө. Биздин өлкөлөрүбүздүн тарыхый маданий мурастарын кантип калтырабыз? Негизинен сиздер билесиздер, биздин Борбор Азиянын тарыхый маданий мурастарын сактоо боюнча чоң иштер жүрүүдө. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 100дөн ашык музей бар. Анын 67си тарыхый этнографиялык, тарыхый архитектуралык, тарыхый корук, мемориалдык, көркөм жана адабий музейлер. Калгандары жеке жана билим берүү мекемелерине тиешелүү. Элиза Нурматова, Дилет Эшкожо, Ала Тоо 24.